депутаттар. Мен ескертіп кетем. Сооронбай Шарипович керек. Биринчи күндөрү ошол президенттик такка отурганыңда анан инаугурация бергениңизде эмне деп ант иштеңизлер? Кана ошол анттын мындай эмеси? Данелге кана? О жерде ушунча деген кыргыздын эл жатат. Бөтөн элде, бөтөн жерде. Ушул элдин жаткан жери могу топурак белет. Көрчү мына. Көргөнсүз ушул жерде. Мынагы палаткалар, так эле ушундай билем. Sen жүргөн, sen жаткан билет, эме жок. Килем жок. Мен сүйлөгөй, нан сүйлөй, анан аны чечилер. Эми карагыла, урматтуу депутаттар. 120 депутат мына чукулда дагы буюрса шайлоо келет. Кайсы бетиң менен ушу элдин астына чыгасың? Мени шайлап койгула деп. Эмне кылган эме үчүн? Тажаттыңар го. Ушул элдин маселесин чечип бербейсиңерби? Да канча жатыш керек бу жерде? Ушул палаткада канча жатыш керек? Мен сүйлөгөн сөзүмө мен өзүм жооп берем. Бийлик насында да, башкасында да. Себеп бул конституциялык мен өзүм укугум. Ар ким өзүнө, өз сүйлөгөн сөзгө мындай жооп берет да. Мен силерди эч кимге акарап кылган жерим жок. Мени бирден бир дегеним мына ушул жерде жатып атып, ушул жерде жүрүп тажадык. Чынын айтып коеюн. Колуңардан келеби? Ордан бергиле. Силерди колуңардан келет деп биз шайлаганбыз силерди убагында. Депутат. Силерди ким шайлаган? Эл шайлаган. Ким шайлады ушуларды? Эл шайлаган. Анан бул не акмакчылык? Канча жашыбыз керек дагы бу жерде? Кичине ойлонуп, хотя бы бир ушул YouTube баягы средства массовой информациядан бери койсуңар кабарыңарды. Мына күн чыгарып кетебиз, силер мындай болот деп. Болду уже. Не кылышыбыз керек? Урматтуу жана кымбаттуу болгон биздин кыргыз элим. Биз ушул турган бүткүл элибиз, бул энелер, бул мурзалар жана кыздар, айымдар баарыбыз кыргыздын жарандарыбыз. Бир баштан бир жеңден кол, бир жагадан баш чыгарып, кыргыз элин кыргызбыз деп келдик ушул маалга чейин. Биз бүткүл кыргыздын башкарган бийлигинен эмес, бүткүл Кыргызстанда жашаган бүткүл кыргыз элине жардам сурайбыз. Себеп дегенде биз баардыгыбыз чарчадык. Бул жерде кыйналдык. Урматтуу элим, эгерде биз тартып уткан видеолор, биз кайрылган кайрылуулар биздин бийликке жетпей жаткан болсо, сиздерден суранабыз. Бүткүл журналисттер